Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы теманын ысымы Аттила кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү карайтогон тема Аттиланын Германияга жана Галлияга жасалган аскер жүрүштөрү. 450-жылы күзүндө Аттила биринчи хан, улуу хан, ага хан, кыскача каган. Аттила ошондо бардыгынан мындай ошол мезгилдеги мындай күчтүү, баардыгынан кыйын мамлекетти гүн каганатты башкарып жатат. Анан жаш ант славянин, ант славянин деп айтсак болот. Бүгүнкү манау чыгыш славяндардын Орус, Украина, Белоруссиянын анттар бабалары, ошолордун бабалары аты ысымы Паскребыш. Ошо киши кызмы иш кылып жүрөт. Тамгас Танабашев. Тамгас Танабашев деген эми бүгүнкү айтсак болот. Жана Бажыкананын жетекчиси. Бажыкана накта байыркы кыргыз кыпчак тилинде Тамгас Тана. Стана деген жер тамга отогон. Анткени чек арадан өткөндө тамга койчу малдарга эме төлөнгөн деп. Жана салык төлөнгөн деп мага тамга коюп койчу. Кулактарына же бир жеринде жана ысыткан темир менен. Ошо Тамгас Танабашы Паскребыш эмеден келет. Элчилерди жетектеген Константинополдон келет. Анын кечинде бүт жана баарын жана эме өзүнүн иш боюнча баарын докладын бергенден кийин Аттилага калып калат, мен сөзүм бар деп. Анан Аттилага бир кичинекей бир кутуча берет. Ал кутуча, кичинекей кутучада айтсак кат бар экен. Кичинекей мындай медальон бар экен. Медальон күмүш пластинка, үстүндө алтын менен жазылган жаш аялдын сүрөтү бар экен. Анан бир шакек берет, кичинекей шакек, аялдын шакегин берет. Ошо кутучада экен ичинде. Анан чач, бир узун кезилген чач, ак чач, кичинекей мындай. Бул эмне деп Аттила сураса айтат, бул чыгыш урумундан мен кечинде эме бүткөн кетип бараткан, чыгып баратканда мага бир кул берип, акырын кул чуркап кетип, акырын колума берди. Бул деген сизге Аттила берип коюңуз деп, биздин бир канышабыз берип атат. Эмне каныша? Анакыда. Окусам мындай аякта мындай жазылып турат. Аттила, сен бул дүйнөдө баарынан мыкты, баарынан кыйын, баарынан күчтүү адамсың, эркексиң, хансың. Сенден башка кыйын киши жок. Мен болсо сени сүйүп калдым. Мен өзүм атым Галла Плацидия, мен ханзада Ганория, Валентиниан үчүнчүнүн бир тууган карындашымын. Валентиниан үчүнчү деген ал тетиги батыш урумдун ханы, карындашымын. Ушу өзүмдүн эрким менен, өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн оюм менен, өзүмдүн каалоом менен катып сага жасап атам. Мени аял кылып ал, мен сага тием. Сүйлөш Валентиниан менен мени алып кет. Мен сени сүйөм, сага аял болом деп ошону кат келет. Анан сурайт, врачты чакырат. Врач деген эл төмен башы, эме жанагы латин эмеден келген. Ала Аттилада жумуш кылып, иш кылып жүрөт. Батыш урумдан келген. Врач, сен уктуңбу деп ушундай эме суккан дейт. Ал жашы 26-27-де абдан чүрүктөй болгон сулуу аял дейт, сулуу кыз дейт, сулуу кыз дейт. Бирок мен билгеним боюнча ал жанагы ушундай мурун жана агасына Валентинианга айтканда ушундай мен Аттила тием десе, аны бияка жиберип коюптур, бияка жанагы өзүнүн бөлөсүнө. Тиги хан мунун бөлөсү экен, жанагы Валентиниандын бөлөсү экен. Бул жерде чыгыш урумдагы хан эме Феодосия ошол жака жиберип коюптур. Мына ушул жерде бул мындай айтса болот, камакта эмес, эми мындай катуу көзөмөлдө ошол жерде жашап атат. Тарбияга жибериптир аны.
тарбияга жибериптир. Анан ал катта дагы жазылып турат. Мен энчим бүтүн Галлия. Галлия деген бүгүнкү Франция. Мен энчим бүтүн Галлия дейт. Ошол гонория, ошо катында жазат. Күз, ноябрь айларбы. Ана тила чогултат эмелерин, жардамчыларын. Эмне кылабыз? Жардамчылары келет. Айбарс, Валамир, Гостун, жана башкалары келет. Арест, эмне кылабыз? Десе, Айбарс таекеси, ошондо ал гундардын улуу камы, улуу шаманы, улуу камы, ал айтат, элчи жиберели. Анан бир 20-30 киши элчи жиберет. Жана бай жана белектер менен, байлуу белектер менен элчи жиберет Валентинянга. Аякта мындай кат жазат Атилла. Салам, урматтуу Валентинян. Сен болсоң Валентинян, тетиги румилердин, латиндердин, галдардын, галларамандардын, вескоттордун императорусуң. Мен болсо Атилла, бул дүйнөдө талалык гундардын, тогулук аландардын, жана тогойлук оскоттордун, тогойлук славяндардын ханымын. Мен сага бул кат жазып атканым, мен накта маалымат алдым. Сен бир тууган карындашың, Юста Гратла Гонория, мага ашык болуп калыптыр. Эми ашык деген сөз, мына кыргыз тилинде бул байыркы гун сөзү. Гун сөзү. Ашык деген сөз гундарды ырларды ырдаганда бирөө жанагы героикалык баатыр ырдачы, бирөө сүйүү ырларды ырдачы. Сүйүү ырларды ырдаган киши ашык дечи. Ашык. Мен ашык болуп калам деген сөз, мен жана сүйүү ырларды ырдап калдым деген сөз. Анан ушу Юста Гратла Гонория мага тием деп мага ашык болуптур. Мен да макулмун. Ошон үчүн ушул жиберген элчини сен макул болсоң, куда топ катары эсепте. Макул болбосоң, анда ойлон, кандай натыйжа чыгат. Аягында сен макул болбогондугуң кандай натыйжа чыгат. Анда ойлонуп көр. Анткени сен макул болсоң, бул дүйнөдө экөөбүз тууган болсок, эч ким бизге теңине албайт бул дүйнөдө. Эч кайсы мамлекет, кайсы эл бизге теңине албайт. Ошону ойлонуп көр. Сен макул болсоң, мен сага Далмация деген жерди, жана 50 жыл мурун биз аны басып албадык беле, Далмация деген жерди. Ал бүгүн жанагы эменин тегереги, эмеге жакын, Кара деңизге жакын, Адриатикалык деңизге жакын чоң жерлер, бүгүн аякта Черногория, Сербия, ошолор сыяктуу. Далмацияны мен сага кайтарып берем. Белек катары кайтарып берем сага ошол жерди. Мен билем, жанагы кимдин энчиси Галлия. Галлияны сен мага бересиң. Анткени ал жанагы Юста Гратанын энчиси. Ошону давай биз сүйлөшөлү деп элчи жиберет. 3 айдан кийин элчилер кайра келет. Анда мындай кат алып келет. Бизде Батыш Румда андай жок. Биз ханзадаларды, кыз ханзадаларды бойго жеткен кыз ханзадаларды биз күйөөгө бербейбиз. Алар өмүр бою күйөөгө тийбей калат. Весталка болуп, Веста деген эме бар, кудайыбыз бар. Жана ошо жаш кыздардын кудайы, күйөөгө тийбегендердин кудайы ошо Весталка болуп, ошол жерде сыйынып, ошол жерде калып калат, ошол жерде жашайт. Биз аларды күйөөгө бербейбиз. Ошол күйөөгө бербеген үчүн эч кандай анын энчиси да жок. Сен таарынба, бирок экөөбүз жакшы мамиледе калалы, шериктеш мамиледе калалы деп кат жиберет Валентинян. Ал ошондо Атиланын кыжыры кайнат. Жинди келет, ай, аны айтат жана Айбаска, Ареске. Ай, ойлонуп көргүлөчү. Өзүнүн энеси Галла Плацидия анын атасына тийгенде өзү ханзада болчу. Өзү тиги эмеден келди. Чыгыш урумунан келди. Энчи алып келген ошону. Энчиси эме болчу, Испания болчу энчиси. Сицилия болчу энчиси. Энчи менен келген бияга. Испанияга тиешеси жок бул жерге. Испания Константинопольго тиешеси бар болчу. Ошону энчи кылып алып келди. Кандай?
Аларга эткенде, аларга мындай алып көргөндө ханзадалар үйгө тиет экен, чап келет экен. Мага келгенде эч кандай укук жок экен да. Бесталка болот экен да. Эмес жок экен, жооп. Мен согуш ачам дейт. Өзүм барып күч менен алам дейт. Өзүм колоктумду күч менен алам дейт, согуш ачам дейт. Анан күч менен алам деп, анан кышында, январларда жарыя кылат. Давай чогулгула. Bir aydan keyin чогулгула. Эмеге барабыз. Румга барабыз. Румга барганда да энчи жерибизди өтүп кетебиз. Жана Германия аркылуу Франция, Галлияны өтүп кетебиз, көрөбүз жерибизди. Анан барып, жана кимде Ганорияны бошотобуз. Ал мен колуктум. 200.000 киши чогултат Атилла. Ошо анткени тиги чыгыш урумга чогултканда 8 менен чогултчу 80.000 киши. Аякта чыгыш урум кичирээк. Анын аскери да азыраак. А бул жерде чоң, абдан чоң мамлекет, батыш урум. Анын бул жерде аскери да көп. Анан ошон үчүн 200.000 киши чогултат. 20 түмен, 8 Накта Гун түмени, калгандары Герман түмени, славяндар түмени. Герман, славяндарда Гун жана түзүлүшү боюнча ошондой бөлүнгөн. Алар да түмөнгө бөлүнгөн. Атила ошолор ошондой бөлүп койгон. Алардын түмөндөрү, анын аландардын түмөндөрү ошо менен 200.000 киши 20 түмен чогултат. Мартта аскер жүрүшкө чыгышат. Анан Европанын ортосунда тоо бар, Альпы. Алп деген тоо бар. Алп деген тоо бул да байыркы Гун тили. Алп деген сөз бул чоң кайып. Алп. Альпы чоң жана Европанын ортосунда ээлейт. Анан Альпыдан 4 суу агат. Суу агат. Бирөө эме жанагы түндүк деңизге, калгандары мына Атлантикалык деңизге, океанга агат. 4 суу, 4 дарыя. Мына ылдыйкысы ал Рейн. Рейн Франция менен Германиянын ортосунда, ошо Галлия менен ошондо Германиянын жерлеринин ортосунда акчы Рейн. Ылдыйкысы. Өйдөрөөк кичине. Маас деген суусу бар. Маас. Андан өйдөрөөк Сена. Андан өйдө Луара. 4 суу агат Альпыдан. 4 суу агат. 4 дарыя. Анан жана өзүнүн аскерлерин ошо 200.000 кишини 4 кошунга бөлөт. 50.000 кишиден. Bir кошунда 2 Гун түмени, 1 Славян түмени, 1 Герман түмени. 4 кошунга бөлөт. 50.000 киши. 4 суунун жээги менен кетип атат. 4 дарыяны менен. Ылдыйкы дарыя Рейн, ал жерде 2 Гун түмени, 1 Герман, 1 Славян түмени. Аны башкарат өзү Атила, анын жанында Германдын королу Валамир жанында жүрөт. Андан өйдөрөөк Маастын жээгинде 2 Гун түмени Кыпчак Берики башкарат. Мына жерде. Жана Славян Ант Светада анын жардамчысы. Үчүнчү Сенанын жээктери менен кетет. Мына жерде Сенанын жээктери менен Париждин жаны менен кетет. 2 Гун түмени аны баарын башкарат Сабыр Коркут. Анан 1 Славян, 1 Герман түмени аларды башкарат. Онегизи деген славян башкарат. Түштүктө Луаранын жээктери менен 2 Гун түмени, бирөө ошо Гун түмөндөрдү Кыргыз Төлөк башкарат. 1 Алан түмени, 1 Славян түмени. Анын жардамчысы, Төлөктүн жардамчысы Аландын ханы Каракончар. Ошентип 4 кошун, 4 суунун жээктери менен Алпыдан түшүп, ылдыйкы тала бияка кетет. Кеткенде жанагындай эле түмөндөр бар. Анткени шаарлар көп аякта. Bir 40 шаардай бар, аякта 40 шаардай бар. Бул жерде мына Галлияда шаарлар көп. 2 техникалык түмөнү, аларды жерде аскер жумуш кылат, аскер иш кылат германдар, оскоттор жана славяндар. 2 техникалык түмөндөр. Анан ошо кеткенде
Janagı ereje menen bağınıp berse şu kişileri tiybeydi. Bağınmasa alat, basıp alat şahardı. Anı kişilerin de büt kulçulukka satıp jiberet. Oşondoy şaharlарды mına azır aytıp bereyim kanday şaharlарды basıp alıştı günдар. Moguntiak, bugünkü Mainz, Germaniyada, Tüçtük Germaniyada, Mainz. Kolonia Agrippina, bugünkü Köln, Batış Germaniyada. Augusta Treverov, bugünkü Trier, Batış Germaniyada. Bonna, bugünkü Bonn, Tüçtük Germaniyada. Aduatuca, bugünkü Liège, Belgiyada. Lutetia, bugünkü Paris, Fransiyada. Durostor, bugünkü Reims, Fransiyada. Genap, bugünkü Orlean, Tüçtük Fransiyada. Oşonu 40 şahardı bazalap şeydi, 40 şahardı. Римдин императору Valentinian Aetçi'de çakırat. Flavi Aetçi degen çıgan nemesi var da kolbaşı. Al çıgan kolbaşısı kahramanı emede İspanya'da, bugünkü İspanya'da eme gubernatör olup jüret. Anayaktan çakırat, ukaz çıkarat. Busundan başlap sen asker Rim imperiyanın asker konsulusun dep. Asker konsul degen asker ministri. Anın kандай olsa asker çoğut Atilla'nı toktat dep. Anın birinci ayetsi Orlean'a kelет. Orlean'da janagı Westcott'ta jaygaşkan. Westcott'ta. Bir mezgilde bir 15-20 yıl murun, 15 yıl murun bu жерге ayetsi менен Attila gelişken. Bulardı bağındırgan janagı Westcott'tardı. Anın bırak orta joldan eme toktattırıp janagı imperator toktattırıp ayağına çeyin soğuş çıkpay kalgan. Attila ayra olju alıp ayırga tartkan. Теодорих өзүнүн кичинекей автономный мамлекетке сактап калган. Анан ошо аят келет ошо Теодорихке. Ошондой Теодорих Attila келатат. 220 түмен менен сен жардам бербесең сени да кырат, сени да өлтүрөт. Десе анда аны шылдыңдайт. Теодорих, "Эй, кандай болуп калды? 15 жыл бурун келбедиңер беле Attila экөөңөр мени жеңебиз, талкалайбыз" деп. Meni kança jamanlık kıldınlar. Menin 5000 jolokelerimde meni alıp ketkensingер, kulçulukka satıp bergensingер. Anıp kaldın mı? Endi sen gelip alıp azıma çakırıp atasın, soğuşka Attilaga barbayım deydi. Özüңe soğuş kıla deydi. Ana ayetçi gitpey oşonun villasına jatıp alat. 3 gün surayt, жалынат, ay, болбойт, кел, антпесе, 3 günden keyin anı jibийт, макул болот деди Теодорих. Antkeni Teodorik'te 60.000 askeri var. Andan çıkardak 20.000 jana sarmatların askeri var. Teodorik'e başı yet. Antkeni sarmatlar koşulup bayagı Balamber 100 yıl burun Balamber'den kaçkan sarmatlar. 80.000 askeri var. Son için ayetse gitpeydi. Ananın makulluğunu alıp anan büt eme jiberet, çabarman jiberet emelerge. Asker çoğultkan. Askerli janağı Tündük kampanya degen jeri var. Жер ошондо аты компания түндүк компанияга келге чогулгула жана Шомон деген суунун жээгине чогулгула деп жиберет. Чабармандар кетет Англияга. Анда Британия болчу. Чабармандар кетет түндүк Африкага, Марокко. Бул Римдин жерлери болчу. Германиянын ылдый жагына, бул жерде Римдин эмелери бар, жанагы аскерлери бар. Чабармандар кетет Сицилияга. Ошентип armiyaların çoğaltır. Armiya, Rimliklerden ustağı boyunca armiya 30.000 kişi. 5 legyon armiya çoğaltır. 451 yılı Britanya'dan, anda Angliya'dan atacak bolçu. Britanya bolçu. Angıllar geldik bolçu yaka. Anın iki armiya. Biri tündük Afrika'dan, biri İspanya'dan, iki armiya gelet Rim'den özünden oşamanen ayeti 330.000 kişi tündük Galliyaga kampanya degen jerge çoğaltat. Alar o şerde jana tüzüp, orada tüzüp, jaygaşıp, o şerde kütüp atышат. Kaçan soğuştu başlayız dep. Attila'nı bilip oşonun janında ele oşaqa da özünün askerlerini çoğaltat Attila. 20 tümeni 200.000 kişisi var olsun. Andan çıkarı Attila koşuldu. 30.000 jergilиктүү
kelттер. Кошулду дагы 20 миң латифундиялардан качкан кулдар кошулду. Майда урулар кошулду, Атилла кошерде жүргөндөр кошулду. Ошонун Атилла 250-260 миң киши ошол чогултту Атиллада. 330 миң аскер Аэци чогултту. 250-260 миң аскер Атилла чогултту. Бирок күчтөр бара-бар. Эң үчүн дегенде бара-бар. Анткени 330 миң аскерден жана римдиктерден 70 миң эле атчан. Бул жерде 260 миңден 180 миң атчан. Бир атчан эки жөө жүргөн эмеге жоокерге бара-бар. Анткени жөө жүргөн жоокер калканын көтөрөт, найзасын көтөрөт, кылычын көтөрөт, жаасын көтөрөт, баарын өзү көтөрүп жүрөт. Ошентип 6 сентябрда 451 жылы ошол жерде жана Шаман деген жерде, Каталаун талаасы деген жерде ошол жерде эки чоң аскер чогулат. Дүйнөдө мындай ушуга чейин чогулган эмес. Бир жерде 1,5 миллион аскер, кичинекей эле жерде 5 чарчы километрде чогулат. Эртеси күнү 7 сентябрда Каталаун салгылашуу башталат. Каталаун салгылашуу жөнүндө мен эмки жолу айтып берем. Ден соолукта болуңуз, жолукканга чейин.